Daima biz menен kollektifle birge bolуңузду баайраймын. Сизге чоң рахмат. Ден соолукта болуңуздар, бизге birge болуңуздар. Сизге да ушундай наандар кут болсун. Өзү ушундай сыйлыкка ар бир медицина кызматкер татыктуу деп ойлойм. Ак халатчан Суусар Сагынбаеваны сыйлыгы менен куттуктап келген кесиптештери жана жакындарынын саны үзүлбөйт. Суусар айым өмүрүнүн 36 жылын медицина тармагына арнап, өзгөчө эне жана баланын саламаттыгы үчүн күрөшүп келүүдө. Натыйжалуу, кайратман жана татыктуу кызмат көрсөткөндүгү үчүн дарыгер өлкөнүн эмгек сиңирген врачы наамына татыды. Суусар Сагынбаева эмгек жолунда түрдүү кыйынчылыктар, оор мезгилдерде чыдамкайлыгын айгинелеп, улан курчуп турган кезде каладагы кош бойлуу энелер жана наристелердин ден соолугу жеке мойнунда болду. Келечектин кепилдиги болгон наристелердин төрөлүшүнөн тарта өспүрүм куракка чейин көзөмөлдөйт. Андыктан улуттун учуу уланышы эне баланын саламаттыгынан көз каранды экендигин дарыгер белгилейт. Ата эненин дени сак болсо, дени сак бала төрөлөт. Дени сак бала төрөлсө, биздин коомубуздун келечеги. Бул адамдык ресурс, человеческий ресурс деп коет. Бул негизги Кыргызстандын капиталы. Бул дени сак улут, дени сак бала, дени сак үй бүлө деп эсептейм. Аз камсыз болгон үй бүлө ким? Майыптуулугу бар үй бүлө. Эң зордук зомбулук каякта кездешет? Майыптуулук бар үй бүлөдө кездешет. Мына ушул көйгөйдү көтөрүп чыгыш керек, стигма деп коебуз, дискриминация деп коебуз. Ошолорду басмырлоо, ошолорду кемсинтүү биздин коомубузда дагы деле бар. Ал үчүн биз негизинен коом менен иштешибиз керек. Коомчулдук түшүнүш керек. Эгер коомчулук түшүнбөсө, бизге окшогон медициналык кадрлардын, педагогдордун же социалдык кызматкерлердин иштегени бул мындай эле деңизге түшкөн тамчы болуп калып атат да. 16 жылдан бери калаада эне жана баланы коргоо координатору кызматында өзгөчө мүмкүнчүлүгү чектелип төрөлгөн наристелерди калыбына келтирүүдө болгон күч аракетин жумшап, жаш өмүрдүн ден соолугу сак болуусун максат кылат. Коомдо жаш балдарга зордук зомбулук күчөгөнүн жана майыптуулугу бар баланы инклюзивдик билим берүүдөгү система алсыз экендигин ачык айтат. Сыйлыкка мен эле эмес, бүтүндөй дарыгер татыктуу деген пикирин билдирген Суусар айым ак өзүрлүү эмгеги убагында бааланганына кубанычта. Дарыгер 11 туугандын улуусу, өзүнүн 2 улуу дагы эл саламаттыгында. Мамлекетибиздин келечеги болгон балдарды, энелердин ден соолугу үчүн карап жүргөн эмес экен. Менетим текке кетпептир. Мен деле ушунча бир дүйнөгө жаралгандан кийин бекер жаралбапмын. Мен да ушу эл үчүн жаралыпмын. Менин эмгегимди мамлекет баалады, менин эмгегимди Кыргызстаным баалады деген ушундай бир толкундануу сезим менде пайда болду да. Мен чындыгында бактылуу күндөрүмдүн бири деп айтсам жаңылышпаймын. Илдет күч алган мезгилде каладагы тез жардам бекетине күнүнө 300дөн ашуун чакыруу болуп турган. Адам өмүрү үчүн жоопкерчиликти, өзгөчө ыкчамдыкты талап кылган тез жардамды 1985 жылдан бери көрсөтүп келе жаткан Жылдызхан Төрөгелдиева. Шаардагы тез жардам диспетчер бөлүмүн жетектеп, иш билги жана жөндөмдүүлүгүн көрсөтүп келген. Айрыкча COVID-19 менен күрөшүүдө натыйжалуу кызмат кылган. Жылдызхан айым эмгек тажрыйбасындагы эң алдыңкы даңк орденине татыды. Кесибине ээ болгондон бери бир гана мекемеде иштеп келет. Быйылкы жыл бизге оор жылдардан болду деп эсептесем болот. Бул эми биздин скорыйда башка жактагы деле медиктер үчүн оор жылдардан болду. Бизде эми тез жардам бекети болгон үчүн бизге бардыгы эле биринчи жолу бизге кайрылып атышты да. Температурасы көтөрүлгөндөр дагы, кандай ооруп жаткан, адышка болгондор бардыгы бизге кайрылып жатты. Жылдагыга караганда вызыбыз аябай көп болду ошол учурда. Дарак бир жерден көгөрөт деп илгеркилердин айткан сөзү бар да. Эми мен мындай караганда ошо 85-жылдан бери эле иштеген жерим ушул тез жардам бекети болду. Бекеттин 16 кызматкери дартка чалдыгып, бирөө каза тапты. Учурда унаалар жаңыланып, түйшүк аз болсо да жеңилдеген кези. Ал эми дарыгерлерге колдоо көрсөтүп, мындан аркы эл саламаттыгын көзөмөлдөө үчүн эс алууга да жиберилүүдө. Жылдызхан Төрөгелдиеваны да сыккан адис жана адамгерчиликтүүлүгү бийик экендигин мекеменин жетекчиси белгилейт. Бир онлайн эч кандай эмеге чыкпай, өз жумушубузду мурдагыдай дагы мурдагыдан дагы кененирээк аткардык десем болот. Себеби биздин кызматкерлер түнү күнү иштеген өзүңүздөргө маалым. Биздин ушул
канча жылдан бери 85-жылдан бери иштеген, окунуп бүтүп келип иштеген адистердин бирөөсү болгонунан мага координатор звонить деп жакшы иштеген кызматкериңен бирөөнү бер деп айтканынан ойлоосундай токтоосуз эле Жылдыз Калдаринаны берди. Кал саламаттыгы менен күрөшүүдө өз өмүрүн тобокелге салган өмүр сакчылары бар Илдет басаңдады. Ак халатчандардын түйшүгүн жана жоопкерчилигин коомчулуктагы жакшы түшүнүүдө. Дал ушундай инсандар жаш муунга үлгү. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ. Эми мына өзүңөр билесиңер, пандемия башталгалы бери энелерди, кош бойлуу аялдардын бардыгын үйдө отургула деп дистанциондук жол менен WhatsApp менен консультацияларды берип атабыз, иштеп атабыз. Кыйынчылыктар жаралбай койгон жок, жаралды. Себеби биздин балдардын эмдөөсү токтоп калды ошол учурда. Таразага келбей калышты. Кош бойлуу аялдарды телефондон көзөмөлдөп калдык. Бул бир топ кыйынчылыктарды жаратпай койгон жок. Бирок бир жагынан мындай кубанычтуу десем болобу, сүйүнүчтүү жагы ушу биздин жанагы илдетибиз балдарга азыраак жукты да. Балдарга жукса дагы балдар мындай жеңил формасы менен ооруп больницага түшкөн учурлар болду, бирок бардыгы мындай сакайып чыгып кетишти, үйлөрүнө кетти. Ошол чындыгында кубандык. Себеби вирус негизинен бул чоң адамдарга да оор өттү. Себеби оор өткөнүнүн себеби негизинен баягы кошумча оорусу бар, сахарный диабети бар, же болбосо кандайдыр жүрөк, кан тамыр жактан илдети барлар ошол оору менен ооруганда баягы кошумча оору деп коебуз, ошолор бир аз кыйналып, анан кыйын түрүндө өткөн учурлар кездешти да. Мен азыр дагы бир кесибиме токтолуп кетейинчи, эне бала болгондо. Основной мен сонун тема экен, мен аябай жакшы жазам. Ошо неме болот, эне менен бала. Эне менен бала. Мен эми негизинен эне жана баланы коргоо боюнча координатор болуп иштегендин бирден бир себеби мен өзүм педиатрмын. Анан балдар биздин келечегибиз деп коет. Ошо бала туулгандан эле Алланын ден соолугуна кам көрбөстөн жаш үй бүлө курулгандан баштап ошолорду биз үй бүлөнү пландаштырууга үгүттөшүбүз керек. Алардын ден соолугуна, жаш ата-энелердин ден соолугуна көңүл бурушубуз керек. Алардын туура жүрүүсүнө, туура тамактануусуна, үй бүлөнү пландаштыруусуна мен көптөн көп ошо өзүмдүн негизги максатым деп ойлойм. Эгер үй бүлөнүн ата-эненин дени сак болсо, дени сак бала төрөлөт. Дени сак бала төрөлсө, биздин коомубуздун келечеги. Бул адамдык ресурс, человеческий ресурс деп коет. Бул негизги Кыргызстандын капиталы. Бул дени сак улут, дени сак бала, дени сак үй бүлө деп эсептейм. Аз камсыз болгон үй бүлө ким? Майыптуулугу бар үй бүлө. Эң зордук, зомбулук каякта кездешет? Майыптуулук бар үй бүлөдө кездешет. Мына ушул көйгөйдү көтөрүп чыгыш керек. Стигма деп коебуз, дискриминация деп коебуз. Ошолорду басмырлоо, ошолорду кемсинтүү биздин коомубузда дагы деле бар. Ал үчүн биз негизинен коом менен иштешибиз керек. Коомчулдук түшүнүш керек. Эгер коомчулук түшүнбөсө, бизге окшогон медициналык кадрлардын, педагогдордун же социалдык кызматкерлердин иштегени бул мындай эле деңизге түшкөн тамчы болуп калып атат да.